Апа! Ал жөн эле кырсык эмес. Аны айт жүрөк өлтүргөн. Анда кызды жетимдер үйүнө тапшырган. Чакыр кечээ өзү 2 жумада айтпады беле? Макул, мен түшүнөйүн. Башкаларга кандай түшүндүрөсүң? Биз го түшүнөбүз. Бирок жеңем түшүнбөйт кой. Кызды бизден 5 жыл жашырып жүрдү. Бул эмне кылмышка кирбейби? Эртең кызды да ДНКдан өткөрөбүз. Бирок көздөрүң менен алдай албайсың. Эгер ал ушул жерде кала турган болсо, сен аны өндүрбөй карайсыңбы? Жеңе балдар үйүнөн багып алып деп айталыкпы? Мен апамды өндүрбөй көрө албайм. Кандайча? Ал менин кызым да. Эми аны сот чечет. Мен өзүм алардан коркуп жүрсөм, кызымды алып коет деп корктум. Аны издегенде эмне пайда? Баары кызды ДНКдан өткөзөт экен да. Мунун бир кылды бар. Менин өңгөчө мага турмушка чыккан, түшүнүп атасың ошону? Ошолордун айынан 5 жылдан бери биз сенин мамилеңди аяп келе атасың сенчи. Сен мондай сюрпризтериңе чыдай албайм башка, түшүнүп атасың ошону? Сен өзүң бир аялды эттей албасаң, мени мененби? Кызын өзү жалгыз бакты дейсиңби? Бул болсо сизде кылып коелу, Мен каяктан билейин, өзүңүз төлөйсүз да. Сен качан